Казакстандык десантчы АКШда өткөн мыкты жоокер 2024 сынагында 1-орунду алды. Мелдештин жүрүшүндө Мухиадин Сумагул 20 чакырым аралыкта жаңы рекорд койду. Бул маараны ал бар болгону 1 саат 59 мүнөттө багындырды. Турнирдин уюштуруучулары казак жоокеринин ийгилигин Олимпиада оюндарынын легендарлуу жеңүүчүсү Элиот Кипчого менен салыштырды. Ал спорттук карьерасында World Marathon Majors дүйнөлүк сериясынын 12 жарышында өзгөчөлөнгөн. Казакстандык мелдештин ар бир этабында жарыш сызыгынан биринчи болуп өттү. Дагы бир казакстандык жоокер Орунбек Сандыбеков аталган мелдеште 2-орунду ээледи. Белгилей кетсек, бул турнир бир нече багытта өткөрүлдү. Анын ичинде автоматты чачып жыйноо, ок атуу, ордунан багыттоо жана башка мелдештер болду. Анамдын аркасында мен Бул ийгиликке апамдын жана анын колдоосунун аркасында жеттим. Кызыл Ордада окуп жүргөн кезден бери сынактарга катышып келем. Күрөш боюнча мелдештерге катыштым. Жеңүүчүлөрдүн катарында болуп, байгелүү орундарга да ээ болдум. Орун алдым. На подготовку к конкурсу у нас Бул сынакка катышуу атайын планыбызда болду. Күнүнө 2 саатты машыгууга арнадык. Анын ичинде турнике тартылуу, гира таштарын көтөрүү, оор атлетика, кийинчерээк жеңил атлетика менен да алектендик. Бул үчүн атайын инструктор да жалдаганбыз. наняты специальные инструктора для его подготовки. Учурда жаш жоокерлер десант чабуул коюучу аскерлердин катарында өздөрүнүн мекен алдындагы милдеттерин өтөп жүрүшөт. Баатыр десантчыларды даярдаган гарнизон Конаев шаарына жакын жерде жайгашкан.